Söz Бекешев Дастан Далабаевичте суроо берүүчү. Жеңиш Парпиевич, түкүрүк боюнча биз 5,5 миң сомдон 1000 сомго түшүрдүк, туурабы? Урматтуу Дастан Далабаевич, бул жерде түкүрүктү баасын немесин түшүрүш эмес. Жок, башка беренеге биз жылдырдык. Башка категорияга жылдырдык да, башка категория. Анан эртең мисалы бирөө барып өкмөттүн астында түкүрүп койсо кокустан, сиз анан коркуп калбайсызбы анан? Давайте дагы өзгөртөлү, жокко чыгарайлы ошол мыйзамды. Ата 5,5 миң сомдон баштап бирөө түкүрүп калды, анан ошондон маселе башталды да. Жок, мыйзамда кандай болсо ошондой болот да. Просто бул бузуудун немеси, өзү курамы туура эмес главага кирип калган. Айып бул салган жарандар эмне болот ошондо? Аларга мисалы азыр 2 милиционерби, канча дагы бир жаран аларга айып бул салынган, алар менен эмне болот? Алар эми иштеп аткан кодекс боюнча салынган да. Азыр өзгөртүүлөр кирсе жаңы кодекс. Жок, смягчение болот атпайбы? Аларга түкүрүк боюнча мен айтып атам. 5,5 айып протокол түзүлгөн. Жок, түзүлгөн боюнча төлөйт. Бул азыр эми жаңы өзгөртүү күчүнө киргенден кийин жаңы кодекс боюнча башталат. Жок, смягчение болот атпайбы? По Конституции, если ответственность смягчается, то применяется ответственность более вот мягкая, которая... Эми бүт элек болсо, ана смягчение болушу мүмкүн да. Төлөнүп бүтөлүк болсо. Закон обратной силы не имеет. Закон обратной силы не имеет, Дастан Бекешев. Эгерде ошол учурда салынган болсо, толук канды 5,5 миң сом төлөш керек. Мыйзам боюнча ошондой. Конституция, по-моему, эч ким так билбейт го. Конституция так эле жазылган. Мыйзам, мисалы, жоопкерчиликти жок кылса же жумшагыраак көрсөтсө, ошол мыйзам иштейт деп ушундай жазылган да. Как раз обратная сила в этом случае и будет. Да, эгерде жумшак. Дастан Далабаевич, муну карап көрөйлү, анан негизинен урматтуу депутаттар, бүгүнкү күндөн баштап эгерде колдоо берсеңер, түкүрүк деген сөз жокко чыгарылат. Жогоруда айтып кетти, бул жерде негизинен главаларын өзгөрттүк биз. 14 главадан 11 главага. Жок, түкүрүк кантип жокко чыгарылат? Жок эмес, башкача. Тыюу салынган жерлерде тамеки чегүү, коомдук жайларда жүрүм-турумдун жалпы кабыл алынган ченемдерди бузуу деп. Анан скобкада. Скобка кашаанын ичине түкүрүү, чимкирүү, чемичке чагуу жана башкалар деп киргизилип жатат. Кийинки кодекс боюнча биз дагы суроону бере берели же ананыраак берели? Дастан Арсызбек. Ал өзүнчө. Өзүнчө? Хорошо, анда бул кодекс боюнча менде суроом жок. Рахмат. Рахмат.